Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Мекенди сүйүү ыймандан деген сөз өзү түпкүрү биздин Азирети пайгамбарыбызга тиешелүү. Бул сөз хадис, ыйык сөз. Эми бул темага келе турган болсок, муну азыр чында көпчүлүк коомчулук түшүнбөй жатабыз. Мекенди сүйүү ыймандан десе, мен патриот деп Кыргызстан же болбосо желек же ушундай көтөрүлгөн кепкаларды, футболкаларды кийүү менен өзүбүздү патриот көргөзүп, мекенди сүйгөн инсан катары көргөзүп келебиз. Же болбосо ММА, UFC, ар кандай мушташтарда, күрөштөрдө мекенди сүйүү ыймандан деген мен чындап толук кошулбайм. Бул мекенге кызмат кылып атабыз деп айтса болот, бирок мекенди сүйүү чындап башкача болот бул өзү. Ар бир адамдын өзүнүн мекени болот. Иттин да уясы болот. Ит уясын эч убакта таштап кетпейт. Куштун уясы жумуртка. Дал ошонун сыңары акыл эстүү адамдардын өздөрүнүн мекени болот. Мекен дегенде кандай эми? Ар ким ар кандай жорuyт экен. Ата конуш, ата мекен, жана ошондой эле көп ушундай сөздөр бар го. Ата мекен бул ушул биздин мекенибиз, бул өтө улуу сөз. Биздин ар бир топурагы болобу, куму болобу, бир уч топосу биз үчүн кымбат. Мекенди сүйүү ыймандан дейт. Кандай адам мекенди сүйгөнүн биз толуктап билсек болот да. Мисалы алып карасак кезинде Жусуп Абдрахманов. Ал өзүнүн мекенин жанынан дагы артык көрдү да. Мына ушуну мекенди сүйүү ыймандан деп билсек болот. Жанын таштап койду, мекенин андан дагы улук көрдү, ыйык көрдү. Ошон үчүн тарыхтардан тарыхтарга аңыз болуп айтылып кала берди. Касым Тыныстанов. Ал тил үчүн, адабият үчүн кызмат кылып атат. Бул дагы мекенди сүйгөндүгүнүн чоң белгиси болот. Ошонун айынан жанынан дагы артык көрдү. Мен айтайын деген сөз, мекенди сүйүү жөн гана сүйүп коюу эмес, жөн гана бир шоколад жей турган нерсе эмес, жөн гана катынына болгон, сүйгөнүнө болгон бир мамиле эмес бул. Бул мекенди сүйүү өтө чоң улуу сезим да. Биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Мына жерде болот да. Жүрөк. Атүгүл жүрөк десем да калп айткан болом, жүрөк эртең токтоп калат. Мекенди сүйүү ошо жүрөк токтогончолук болсо дагы жаңылабыз. Акыл менен да сүйөт деп айтсам жаңылгандык болом. Акыл эртең унутат. Бардык адамдын акылы унутат, убактылуу. Бул адамдын өлбөй турган, өчпөй турган руху бар, жан дүйнөсү. Мекенди сүйүү ушул жан дүйнө менен деп айтаар элем. Дал ошонун сыңары биз мекенди сүйүүнү сабак алыш үчүн жашап өткөн бардык улуу инсандардын жашоо баянын алып карайлы. Манас атабыз болобу, Барсбек Каган болобу, Атантай Тайлак баатыр, Курманбек баатыр, тарыхта көптөгөн инсандар өткөн. Мына ошолордукун айтсак болот да. Жана дагы мекенди сүйүү бүгүнкү күндөгү сабак болуп кеткен инсандар. Кече Баткен окуясында каза болгон Эламан. Ал дагы жанын таштап койду. Мекеним калсын деди. Бул мына мекенди сүйүү деп толук түшүнсөк болот. Бул өзү ыймандан экен мекенди сүйүү. Бул 100 адамды ойготууга бир адам жетиштүү дейт Кыргызда. Ар бир адам Жусуп Абдрахманов боло бербейт экен, ар бир адам Касым Тыныстанов боло бербейт экен. Кудайга шүгүр, азыр 100 адамды ойгото турган бирден урпактар чоңоюп келатат. Ошолор бардыгына жетиштүү. Мен өз көзүм менен көргөм, өткөндө кайсы бир орто мектепке барып биздин гимн жаңырды. Гимн жаңырганда баарыбыз тең ушинтип жүрөгүбүздү колубузга коюп
Анан мынтип 11-класстын катарынан бир 2 баланы карасам, кадимкидей гимн учурунда көзүнөн жаш салаалап ушундай кыйылып атканын көрдүм да. Аны көрүп туруп менин өзүмдөгү жүрөк титиреп кетти да. Кубандым чындапчы. Ушундай мамлекет үчүн ырыбыз жаңырып атса, гимнибиз жаңырып атса, эртеңки урпактардын көз жашы. Демек, бир оозго жеткен нандын кадыры 360 кыймыл аракеттен өтөт. Канча дыйкан, канча сугатчын ошону. Ал эми ошол баланын көз жашынын мааниси, маңызы көптөгөн кыймылдардан өтсө керек. Кечээки эле 16-жылкы кор болуп жүргөнүбүз, андан кийин баран, мырка, чурка алып жүргөн кездерибиз. Биз болду, бүттү, эми кыргыз баласы өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек. Отурганды үйрөнүшүбүз керек мындай. Катарга тизилгенди, тең ата сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө падышабыздын дагы эл башкаруучулардын дагы орду чоң. Мага бир сөз аябай таасир этти. Мурда мажихеттер келди деп Баткен окуясында бир 10 чакты эле адамдын арасында уруш болду, анан тиңдей болду деп мамлекет аябай будуңчаң түшүп, ошо кыйналып калганбыз. Жөн эле бир апийим ташыгандардын арасынданчы. Кечээ болсо кандайдыр бир күчтөрдүн арасынан ушундай уруш талаш болду. Биздин эркектердин намысы ойгонуп кадимкидейчи. Ага чейин эр адамдардын кадыры кетип калган, чын айтайынбы? Бирок ошол учурдачы Эламан сыяктуу мекен үчүн жанын берип ийген адамдаргачы ошондой ойлорго кээ бир кыздар айтты, чын айтайынбы? Ушундай адамдарга турмушка чыксам депчи. Бар турбайбы депчи. Чын эркектер бар турбайбы деп кыздарга бир аз бар экенибизди далилдеп кетти ошол. Болбосо аял адамдардын астында биздин кадырыбыз түшүп калган. Бул калп эмес го. Казак элинде отанды сүйүү отбасыдан башталат деген жакшынакай кеби бар. Мекени сүйүп, чакан үй бүлөнү сүйүүдөн башталат деп атат да. Бизде да дал ошондой. Мекенди сүйүш үчүн чакан үй бүлөбүздөн башталат. Үй бүлөбүздөн башталат десек дагы алыс кеткен болом, өзүбүздөн башталат. Бул жана кыйкырып, "О, патриотмун" дегендер ишениш кыйын, таразага салсак көбү таразадан өтпөй калат. Алгач өзүн таанып, өзүн сүйгөн адам гана мекенди сүйө алат, чын айткандачы. Биз кур кыйкырыктын баары сүйө албайт. Мекенди сүйүү азыр бизге эмне жетпей турат? Ынтымак менен биримдикти айырмалап алышыбыз керек. Ынтымак мынакей 4-5 адамдын арасында же курсташтардын, классташтардын арасындагы ынтымак болушу мүмкүн. Биримдик болсо, бул мамлекеттин арасында масштабтуу, чогуу бир максатта бир тилектүү болуу, бул өзү биримдик. Ал үчүн эмне болуш керек? Мындай эле 5 саламды алып карап көрөйүн. Художниктер, режиссерлор, сценаристтер, музыканттар, оюнчулар, жазмакерлер, киноактерлордун баарын башы биригиш керек. Баарын башы биригип туруп бир кино жараттыбы? Жок да андай. Жарата элекпиз да. Ушул көп эле мисал бул. Ошол сыяктуу финансы министри, баланча министри, айыл чарба министри баары биригип келип бир максатта бир нерсе жасай элек да. Же болбосо ак үйдүн ичинде канча депутат бар, баары биригип келип бир максатта эмес да, тескерисинче позиция болуп талашып иш кылып атпайбы? Биз ушул күнгө жетишибиз керек, ошондо сөзсүз түрдө өсүп өнөбүз. Кудайды эстөө, сөзсүз түрдө башыбызга кыйынчылык иш түшкөндө эмес да. Кудайды эстөө, качан турмушуң жакшы, жай баракат турган учурда эстөө Кудай Таала үчүн эң жагымдуу экен да. Дал ошону сыңар мамлекетибиз үчүн дагы жагымдуу. Качан тынч, ушундай бейкапар, мамлекетибиз тынч болуп атканда дагы да мекенибизге жакшы иштерди кылып, дал ошол учурда ойгонуу баарынан маанилүү да. Биз улуу элдин тукумубуз, мына каныбызда улуулуктун каны бар. Болгону ойгонушубуз керек. Ойгонуш үчүн адабиятка, тарыхка, кыргыз ким экенине бир кайрылалы. Биздин Зайырбек Ажыматов агайдын сонун сөзү бар. Мен ойготуш үчүн ушул бир куплеттерди сиздерге сунайын. Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Кул болбоңуздар, ар бириңиздер хансыздар.
Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.